Дүйнө ирээттүүлүккө, адамзат биримдүүлүккө, гармонияга келиши керек. Дүйнө ар түркүн, эки бирдей жаныбарды, өсүмдүктү, адамды таба албайсыз. Мейли ал адамдар эгиз болсо да, бирок мүнөздөрү менен, дүйнөгө болгон көз караштары менен айырмаланып турушат. Көп түрдүүлүк бардык нерседе кезигет, өсүмдүктөрдө да, жаныбарларда да. Дал ушул көп түрдүүлүгү менен дүйнө биз үчүн кызыктуу. Бирок баарыбызга маалым болгондой, жөнөкөй, ирээтсиз көп түрдүүлүк башаламандыкка, дисгармонияга алып келиши ыктымал. Мисалы үйдү алалы. Ал ар кандай бөлүктөрдөн, материалдардан турат. Фундаменти, дубалдары, чатыры. Эгер алардын баарын ирээтсиз аралаштырып үйсөңүз, анда үйдүн ордуна ал таштандылардын үймөгүнө айланат. Дүйнөдө да ошондой. Баарында ирэет, ирэеттүүлүк, гармония болушу керек. Гармония деген эмне? Гармония бул заттардын, элементтердин ирэеттүү биригүүсү. Чын эле, курулуш материалдардын ирэеттүү биригүүсү жок болсо, биз үйдү кура албайбыз. Үйдү куруп жатканда биз кирпичтерди цемент менен бириктиребиз. Жашоодо ал цементтин ролун дилден чыккан сүйүү сезими жана мээримдүүлүк аткарышат. Сүйүү бул гравитация, тартылуу күчү. Ошол гравитация, тартылуу күчү мээрим нурлары аркылуу иштейт. Ар бир планета мээрим нурлары аркылуу жылдызына байланган. Ар бир жылдыз мээрим нурлары аркылуу галактиканын өзөгүнө байланган. Ар бир адамдын жан дили, руху, куту мээрим нуру аркылуу күн жылдызына жана жер энебиздин өзөгүнө, ядросуна байланган. Ошондой эле биз күн аркылуу галактиканын өзөгү менен жана жараткан аалам эс кудурет менен байланыштабыз. Эгер ааламда мээримдүүлүк, сүйүү жок болсо, анда ал эчак эле муздап чачырап кетмек. Элестетсеңиз, эгер баарыбыз өзүнчүл акылдарыбызга гана таянып, бири-бирибизди жек көрсөк, эмне болот эле? Азыркы коом мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун негизинде эмес, башка цемент менен курулган. Атаандаштык принципинде, коркуу жана жек көрүү сезимдеринде. Атаандаштык негизде, коркуу жана жек көрүү сезимдердин негизинде курулган үй эч качан туруктуу боло албайт. Ошондуктан адамзат атаандаштыктын ордуна кызматташтыктын системасына өтүшү керек. Атаандаштыктын максаты жеке адамдын, бир топтун ийгилиги. Жеке кызыкчылык үчүн, бир топтун кызыкчылыгы үчүн айрым адамдар атаандаштарын өлтүрүп жок кылууга даяр. Кызматташтыктын максаты жалпы коомдун, адамзаттын ийгилиги. Жалпы коомдун, элдин, адамзаттын ийгилиги үчүн айрым адамдар өз жандарын кыйганга да даяр. Адамдар бири-бирин кырбай, толукташы керек, анткени адамдар бөлүнүп, өздөрүн жана жер энесин сактай алышпайт. Кыйынчылыктарды жеңүү үчүн дил аркылуу биригелик. Ал үчүн адамзат өзүн бир организм катары түшүнүп, сезиши керек. Ал организмде ар кандай дене мүчөлөрү бар экенин түшүнүш керекпиз. Бир дене мүчөсү иштебей калса, анда жалпы организм кыйрайт. Мисалы адамдын жүрөгү же мээси нааразычылык жарыялап иштебей калса, анда жалпы организм өлөт. Ааламдык организмдин ичинде ар бир адам ошол организмдин клеткасы. Ар бир клетка жалпы организм үчүн кызмат кылышы керек. Ар бир адам 80% кызматын, күч-кубатын жалпы адамзат үчүн арнаш керек. 20% гана өзү үчүн калышы керек. Ар бир адам өзүмчүл болбой, жалпы адамзаттын, ааламдын тагдырын ойлонушу керек. Ошондо гана организм иштейт. Ар бир адамдын коомго көрсөтүлгөн кызматы кайра эле өзүнө ар кандай коомдук тейлөө кызматтары аркылуу кайтарылышы керек. Саламаттыкты сактоо кызматы, билим берүү, коопсуздук жана башка. Бүгүнкү күндө болсо, эл аралык шылуун капиталисттер адамзатка капиталисттик базар экономика жана либерализм системаларын таңуулашып, коомго өзүмчүлдүк идеясын тартуулашып, мамлекеттеги социалдык институттарды жоюп,
адамзатты метайымдык менен жок кылабыз деп аракет кылышууда. Чындыгында андай жок кылуу, кыруу процесси чак эле башталган. Адамзат өзүмчүл рак клеткаларына айланды. Азыркы адамзат жер үстүндөгү өзүмчүл рак клеткаларындай. Биз жер энебизди сыйлабай, абаны, сууну, жерди кирдетип, анын экологиясын бузуп жатабыз. Биз бири-бирибизди гана кырбай, жан-жаныбарларды, бак-дарактарды, өсүмдүктөрдү да жок кылып жатабыз. Биз бири-бирибиз менен согушуп, ядролук, химиялык бомбаларды жардырып, жер энебиздин тынчын алып жатабыз. Кыргыздар жерге кайрылганда бекеринен аны эне деп аташчу эмес. Жер эне да тирүү жандык. Ал баарын сезип турат, баарын угуп, көрүп, туюп турат. Жер энебизге азыркы өзүмчүл адамзаттын кереги жок. Жер энебиз бизден кутулуу үчүн ар кандай кырсыктарды, катаклизмдерди уюштурганга даяр. Биз жердин үстүндөгү рак шишиги болуп турабыз. Рак клеткалары жалпы организмди өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан адамзат бүгүн өзгөрүүгө муктаж. Дил жолун гана тандаган адамдар өздөрүн да жер энесин да аман эсен сактап, руханий эволюциянын кийинки тепкичине ийгиликтүү көтөрүлө алышат. Дил жолу жалпы ааламдын, жаңы доордун адамзатка болгон талабы.